Bismillahirrahmanirrahim. Ve la havle ve la kuvvete illa bil'azim. Demek oң жағында береке бар, машалла, оң жақтан баштайық. Бисмилlah. Мен ачкым беріп қойып оқшырмын. Ассаламу алейкум устаз. Үй тазалоодо телефон аркылуу Бакара сүрөсүн коюп тазаласа болобу? Экинчи суроо. Ушул жерден арча сатып алдык эле. Негизи арча менен түтөтүп үй тазалатса болобу? Негизи үй тазалоо деген сөздүчү ушул кийинчерээк эле чыгып кеткен нерсе. Бирок тажрыйбада кылып аткан нерсебиз. Атайын окуган жакшы болот да. Бирөө аркылуу атайын окуткан жакшы болот да. Үйгө обязательно негизи Куранды коюп эмес, ар бириңер өзүңөр окушуңар керек. Куранды окуш керек. Пайгамбарыбыз айтат, кимдин үйүндө Куран окулбаса, же болбосо кимде намаз окулбаса да, окулбаса, ал субатада кавым, элдер тыштай турган бир мусорка сыяктуу дейт. Дагы бир жерде болсо, ошол жер мүрзө сыяктуу деген. Ошон үчүн Куран үйдө андан көрө өзүңөр Куран окуп турганга аракет кылышыңар. Кээ бир үйлөрдө бар, мен билген апалар, эскилер бар, эртең менен тамактын алдында дайыма Куран окуйт го. Анан ушул деле туура деп эсептейм менчи. Анткени жоктон көрө жогору. Анан эми Куранды койгондон кийин анын акысы бар. Анын акысы угуш керек. Эгерде Куранды коюп эки жака басып жүрө турган болсоң, күнөөкөр болуп кала турган даражага жетип калабыз. Ошон жөн эле Куранды окуп, мисалы Куранды коюп койдуң башына, бакылдашып сүйлөп кетип баратасың, жарабайт. Куранды угуш керек. Алла Таала Куранды угуп өкүм кылган да, өкүм кылган. Даарат менен кармашып өкүм кылган. Ошол себептен субханалла Курандын өзүнүн акысын толук бериш керек болот. Анан негизи арча бул антисептик сыяктуу эле деп ойлойм. Ушундай эле. Анан бизде мисалы арабтарда эмелер бар жана уут деп коет. Атайын бир мондай өзүлөрүнүн бир нерсе бар, ошо менен ментип ысырыктайт да. Бизде болсо жанагы эми ал биздикинде жанагы эмелер жок болгон да, тигилердикине окшошчу. Анан ошо сөйдөн жанагы кандай бир арчылай берсе болот. Ала сала салар барадан калас деп эле коюш керек да. Мындай жөн эле бисмилlah арчалап коюп болот. Сасык жыт кетириш үчүн бизде баягы жерде сасык жыт кетириш үчүн ошондой коебуз баягы. Эме алып мисалы атыр жытайбер мындай атыр эме келип алат го, ошондо кофе жыттайсың го. Кофе жыттасаң кайра ордуна келип калат го, башка жыт да. Ошол сыяктуу эле субханалла көп убакыттарда жанакындай эме кылсаңыздар болот. Анан сатып ала бергиле. Эчтеке болбойт. Ал керек. Ошодон таза да. Ассаламу устаз, Аллах разы болсун сизге. Менин суроом, көңүл жөнүндө айтасыңыз. Көңүл калып, жүрөк муздап калса кандай жашоо болот? Балдар үчүн жашоого болобу? Анткени аябай көңүлүм калтырып койду. Көп жолу балдар үчүн деп өмүр бою жашаган болбойт го, өзүмдү кыйнап. Ушул негизинде көңүл бул абдан чоң бир жашоодо эң чоң бир мындай орду бар нерсе. Биз аны мындай сүйүү, мухаббат деп айтабыз. Шариатта бул нерсе каралган. Мисалы алса, ошол жакшы көрүп жашоо керек. Жакшы көрбөстөн субхана жашоо керекпи десе, субхан кээ бир убакыттарда жоктук менен ондай көңүл издеп аткан болсо, башка сөз. Бирок көңүлүңдү өлтүрө турганчалык боло турган нерсе боло турган болсо, анда орду бар. Ошол себептен кээ бир убакыттарда бирок айтам мен мындай кылгыла депчи. Көп убакыттарда субханалла бир адамдын жаман жагы боло турган болсо, бир жакшы жагы болушу мүмкүн. Ошо балдар үчүн деп бир жакшы жагын карап коюш керек. Эгер бирок ошо жакшы жагында карасаң, такыр эле көрүнбөй атса, же болбосо субхана такыр эле зулумчулук кылып атса, сени тепкилеп атса, сени кордоп аткан болсо, сени киши катары санап алса, ит катары санаган болсо, анда субханалла эмне кылыш керек болот? Анда Алла Таала адал кылган жол менен эмне кылыш керек экен? Сүйлөшүш керек экен. Адал болгон жол менен. Анан такыр болбой турган болсо, анын дагы шариатта жолу бар. Иншалла бул киши өзүнчө жолу мага бир суроо бере турган болсо, дагы Кудай бизге алыш керек. Бирок өмүр бою жаша деп мен айта албайм. Саламатсызбы? Сизге ден соолук, узун өмүр каалайм. Устазга кандай карайсыз? Устаз ырчыларга кандай карайсыз? Жолук салынып ырдаса болобу? Жолдошум экөөбүз маданият кызматта иштейбиз. Буга кандай карайсыз? Ырчыларга жакшы эле карайм, сонун эле кишилер. Эми адамгерчилик жагынан баары сонда турабы? Эми шариятыбызда субханалла бул мусулманчылыкта ырдагандын орду жакшыраак болбой калат экен. Ошонун себебинен субханалла биз эми ырдай бер, макул деп айта албайбыз. Бирок ошол мезгилде мен ушу ырчы балдарга, ырчы эжелерге дайым айтам да, бир аз болсо дагы мына ушул профессия катары колдонбой, муну бир кичине хобби катары кылып эле, анан кийин акырын бир дүкөнүн ачыппы, же мындай бир жолун таап, акырын бул жагынан мындай, бул жакты акырын тыштап, мындай башка жакка өткөн жакшыраак болот. Эми бирок ырдагандан өзүнүн шариатта оо эмеси бар. Мисалы бара даф деп коет го жана эмне коет эле?
барабан сыяктуу дафтап коет да. Ошол нерсе менен же болбосо бири менен музыканы койбой, ошо ата эне жөнүндө, ошо Алла Тааланын өзү жөнүндө, дагы бир башка бир нерселер жөнүндө ырдаса шарият болсо. Анан ошол эмеде субханалла эркектерге, аялдарга мындай бир эме кылып бере турган болсо, дурус эле эсептелет. Бирок мисалы кээ бир убакыттарда бунун жолунда карап коюш керек. Бирок жана айткандай, бир аз башка иш тапканга аракет кылсын. Ассаламу алейкум, эмне устаз. Алла сизден разы болсун. Мен сиздин дуа алгым келет. Мага дуа алып коюңузчу, урматы мен Айдана дейт. Аллахым сизге Айдана эжебиз, бир карындашыбыз Алла бак берсин. Бак менен кошо Алла Таала иман берсин, машалла. Ассаламу алейкум устаз. Ден соолугуңузга береке берсин. Амин. Суроом, сиңдилердин боюнда бар. Сиңдимдин боюнда бар. Келип көрүнөбүз, ол кыжалат болуп жүрөт. Көптөн бери сизге Аллахым разы болсун. Келсе болот иншалла. Келе берсин, эчтеке болбойт. Кече Ассаламу устаз, садака бергенде өз тапкан акча болуш керекпи? Же жолдошунун акчасын берсе боло береби? Кече ак теспемди жоготуп алдым. Айтып көрөсүзбү? Мага өтө баалуу эле. Апамдан белегели. Ак теспени берип койгула. Аял киши ошо күйөөсү эгерде акча карматкан болсо, ошо аманат катары болот дагы. Анан кийин ошону күйөөсүнүн уруксаты жок короткон болбойт. Жакшы болбойт. Күйөөсү негизи амир башчы болуп эсептелет. Ошон сенин күйөөсү акчаны мисалы карап туруп, кармап туруп берген болсо, аял киши өз алдынча башка жака короткон дурус эмес. Ошол эле мезгилде аял киши өзүнүн күйөөсүнө мен садака кылсам, бир туугандарыма да берсем болобу десе, күйөөсү баланча сом берсең болот, баланча коротсоң болот десе, ошол аял киши садака бере алат. Ошол мезгилде субханалла аны эмне кылат экен? Колдонот. Эгерде аял киши өз алдынча акча тапса, ал акчага эркектин акысы жок болуп эсептелет. Ал аялдын акчасы болуп эсептелет. Аялдын акчасын эркек киши каалагандай колдонсо болбой калат. Ошон үчүн аял киши өзүнүн акчасын каалагандай колдонот. Ушундай эле демократия экен. Сонун экен. Кээ бир эркектерге жакпай калды, мына такабында кабак түшүнчө. Аялды кодот азырчы. Анда кабак түштү ташына. Эми бул адилеттүүлүк. Алланын меники мен Аллах Таала ушун адилеттүү койгон. Шариятыбызда көрдүм кандай аял кишинин укугу канчалык корголгон. Бирок ошол эмеде субханалла ошону коротордо улуу урматтуу күйөөсү менен кеңешип койгон жакшыраак болот, машалла. Жакын мусулман таанышым баптисттердин арасына кошулуп кеткен. Ал жактан чыгаар мүмкүнбү? Же ал жакта түбөлүккө калабы? Ла икраха фиддин. قد تبين الرشد من الغي فالطاغوت فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم deydi Allah. Bakara sözünün 254. ayet. Dinde emni yok ekan? La ikrah fid din. Dinde hiçbir kıyma yok. Asbab-ı nuzul, düşüş sebebi bu. Peygamber zamanında bir adam iki balası bilen birge gelip dinde alıp Müslüman boladı. Bирок ал эки баласы баягы бир нече убакыттан кийин курман багын сугарып атса, бир жанагындай бир христиан монах келип аларга дават кылганда эки баласы мусулманчылыкка чыгып муртат болуп кетет. Динин сатып кетет. Муртат. Ошол мезгилде пайгамбарга келет: "Я Расулалла, мен балдарым ушундай болуп кетти. Балдарымды ушун сүйрөп алып келейинби?" дегенде, аны Алла Тааланын аят түшүрөт экен. Dinde hiçbir zorluğu yok. Boldu. Din satıp kettibi? Anı menen kırılışıp tingen geri yok. Eğer Allah des bere turgan bolsa, akıl bere turgan bolsa, Kur'an'da aytılgандай, алар менен açık, aykın dalillerdi aytуу menen ne kılış керек экен? Talaşıp, tartışıp dinge alып келсеңиz болот. Бирок илимиңиz жок болсо, бул Библиядан дагы, Курандан дагы аны тартышып талашыңыз керек жок. Өзүңүз дагы адашып кетишиңиз мүмкүн. Ошол себептен субханалла эмнеке биз мындайларга такыр көңүл бурбайбыз. Муртат деген уже бүттү деген сөз. Аны менен ассаламу алейкум учурашпайсың. Кандай дейсиң? Саламдашканга биз ассаламу алейкум айтканга айтпайбыз. Биздин мүрзөгө коюлбайт. Биздин жайыбызга тиешеси жок. Биздин шариятыбыз менен тиешеси жок. Куран окутпайт. Куран окулган жерге барбайт. Алардыкына да барбайбыз. Болду биз. Биз коебуз. Признаки пораженного дома деп биздин үйдү ойлоп атам. Кечке же уруш боло берет. Же бир нерсе сыноо берет. Берекет жок, биримчилик жок. Эмне кылсак болот? Мамам кечке эле эски кеткен нерсени айта берет.
Так. О, поражен не екен? Үйде дин жоқ екен да. Шайтандар кирип алып тұрды уже. Субханалла, көп уақыттарда туғандар, қайсы үйде еркек мен аял, жосы ата-эне мен бала урушуп атса, ошол жерде ортосунда шайтан бар деп эсептейбиз. Жана ошондой урушкан, талашкан үйдө 40 күнгө чейин ырыскысы кенен болбойт. Ырыскысы кем болот. Ошон үчүн бирок мисалы бир акмакка бир жакшы да турабы? Кыздар бир жакшыга бир жаман дейт. Кээ бир убактарда субханалла сиз ошо өзүңүз мындай тигилер урушуп аткан болсо, сиз урушпай коюңуз. Сиз үйүңүздү субханалла толугу менен эмне кылыш керек? Үйдү толугу менен караш керек. Үй бүлөңүзгө сол ынтымак алып келгенге, үй бүлөңүзгө жакшылыктар алып келгенге аракет кылыш керек. Садака менен, мындай жакшы сөз менен, анан кеңешип кептешип, машалла, кел урушпай эле коелучу деп баймалыш керек. Анан эми барып анан мисалы үйүңүзгө барып балдар окуп берип, же болбосо дагы бир нерсе кылып кое турган болсо, тазалап берейин деп барса, анан кээ бирлериңер болсо мындай баягы эле таз кейип болуп калат да, баягы алар кетсе деле урушуп атасың да. Чота үйдү жакшы тазалабай койду дейсиңер да. Эми анда сиздин мээңизди тазалаш керек экен да. Ошондой. Мээни тазалап кантип тазалайт билесиңерби? Даатка чыгыш керек. Мастуратка чыккыла субханалла. Үй бүлөңөрдү сума сактап калган келет ал. Мастуратка чыккыла. Үйүңөр береке болсо келет ал. Мастуратка чыккыла. Кимдер үйүңөрдө жакшылыктар келишин калат, анда даатка чыга бергиле. Башка жол жок азыр. Ассаламу алейкум, урматтуу устаз. Алейкум салам. Мен жолдошум менен жашаганыма 12 жыл болду. Ортодо 4 балабыз бар. Бир балалуу болгондон кийин катуу урушуп кетип, күйөөм 3 жолу талак деп айткан. Бирок сразу эле саждага түшүп, Аллахтан кечирим сурап, ачуу менен айтып деп кыйлаптыр. Ошондо жолдошум 19 жашта эле болчу, жаш болчук. Ошол талак түштүбү же түшкөн жокпу? Түшсө калган 3 балабыз никеси төргөн болуп калабы. Муну деген негизи бул маселе уже. Муну деген муфтиятка барасы бар. Ушуну баса эле айтып койчу. Муфтиятка барасы бар. Талак маселесин баары Кыргызстанда хатибият, казият, анан муфтият чечет. Ошол жерде субханалла эме бар. Фатва деген бөлүм бар. Ошол жерге киресиңер. Ошол жерге барып турган чечиш керек муну. Бул уже чоң маселе. Миллион саждага жыгылсаң да уже бүтпөй турган нерсе ошочу. Ошон үчүн эркектер, алтындарым, бул сөздүчү унуткула. Такыр унуткула. Такыр ушунчалык эле чыдабай батасың. Жогол баланча дурайын. Тут кылып чыгып калды. Макулбу? Тутутта айткан көчөгө кандай экен да? Ошондой. Ошон чыгып кетип калды. Анан бир аздан кийин анан бар каарга башыңды тыгып, бар ар жакка өтүп, машинеңди биртеп, дөңгөлөгүн жарып анан кайра кел. Анан кайра субханалла баягы аялың отурат үйөсүң. Кээбилер үйүңөргө шашканда айта берем го, шашпай эле кой үйүңө. Жүрө тур чоң кеминде. Барсаң үйүңдө субханалла уюң ошол жерде байланып турат. Гаражың ошол жерде турат. Үйүң качып кеткен жок. Барасың ошол эмегечи, кайрылечи. Шашпачы просточу. Жашоодо шашып ийесиңер дагы анан кийин айтып коюп анан кийин саждага жыгылды, тигинтти, минтти. Кээ бир нерсе бар, тамаша жок. Никеде тамаша жок, анан талакта тамаша жок. Никеде кабыл алдым дедиң, бүттү. Байландың деген сөз. Мен макул болдум деди аял киши, бүттү, байланды болду. Эми эркек киши оозунан чыкмайын, өмүр бою субханалла ошондон да жүрөсүң деген сөз. Ошон үчүн мен бир досум айткандай, субханалла, үйлөнөрдө көздү ачып үйлөнүш керек, анан жашап көз жаап жашаш керек да. Ушундай. Асам устаз, адамдардын чыккан илешкенде жин шайтаны кайда кетет? Аларга түрмө барбы? Бул жерде калабы? Жок, калбайт, кетет кадимки үйлөрүнө. Жайлар бар, аларында тоону көздөй качат, уякта көздөй качат, кээ бир мусулман болсо мечитти көздөй келе качат. Ошондой болуп анан сол өз жайларын таап кетет. Бизде эле да мисалы баарына келиңер, тарап кетесиңерби? Ошондой эле тарап кетет. Биякка калбайт. Калгысы да келбей турат. Толку чөп бияктан. Кээ бирлер бар, тооба кылат дагы, чыгат дагы, барат дагы өз баягы ошо бойдон мусулманды кабыл алып жанагындай кетет. Кээ бирлер бар, кээ бирлерибиз бар да, мисалы 5-6 күн акылга келип туруп, молдук ичпейм, 4 күндөн бир кыйнап ичип алат го. Ошондон кайра ишин баштагандар бар алардын элечи. Ушундай көрчү. Алар бизде эле да. Аларда напси бар. Ассалам устаз, мен үйдө жалгыз болгондо
эшикке жалгыз чыкканда жанында бирөө жүргөндөй болот. Ошону сезгенде кара тер басып аябай корком. Келме дуа айтсам да болбойт. Түнкүсүн уйку жок. Келип кетип турат. Түшүмдө 3 көздүү жандыктар, жылан, иттер астымдан тооруйт. Эртең менен денем жанчылып караң турам. Анан денем, колум титиреп турат. Эмне кылам? Бул эми субханалла жиндердин сыртта дегени бар. Аны иштеген. Ламма деп коет, васваса кыла турган. Ламма деген элчи болгондары. Анан ошолор субхан көп убакыттарда жанакындай бир коркунучтар. Бирок мен билес айтайын, дайым айтам. Көп убакыттарда терезени ачып койсоң, терезени бирси ачып салла, терезени бирси ачып койгула. Терезени бирси. Ак теспеңиз табылды мынакей. Алла береке берсин сизге мынакей. Мен эмемде турат, анан эч ким тийбесин да, келип алып кетет ошол ким теспес болсо да. Терезени биякта ачсаң, буларды ачып койгула. Ачып бир аз кирипсин анан. Анан мында кыңайтып ачып койсоң, арусанчы. Эмне жөнүндө айтып атпын эле? Ламма. Машалла, уаттыр уже. Мисалы шуну сурайт эле да бизде сабак окуп аткандачы. Ошондо башка сөзгө кирип кетет дагы эле. Эмнени айтып атпын өзү? Таппай калсамчы, кайра башынан баштачубуз да. Бир бап өлдү да, Аллаху акбар. Анан кайра башынан баштайт да. Ошондой депчи. Анан кайра башынан баштайсың ошо турсун бир нерсе тийбесин депчи. Ошол адат калып калыптыр, мен резко сурайын депчи. Дегеним субхана ошондой ламма деген бул сырттагылар болот. Анан кийин бир нерсе унутпагыла. Шайтандардын эң биринчи уловкасы сизди коркутуш керек. Сизди коркутуп алгандан кийин болду. Калган ишиңердин баарын өзү бүтүрө берет. Ошон үчүн субхана болду. Ауз биллахи минеш шайтанир режим. Сен жүрөсүң үч көздүү. Бирөттү кошуп. Болду. Коркуштун кереги жок. Эгер bundan корксоң эле болду. Эми эртең экинчисине өтөт. Андан болду үчүнчүсү ошонтип отуруп, кантип айнып кеткенге болот. Ошондон жиндилик пайда болуп калат. Шизофрения, остр шизофрения болуп кетет да. Ошол себептен субхана бул жин шайтандардын биринчиси эмнеке? Коркутат. Коркутканда мисалы ой салышы мүмкүн. Кедейликтен коркутушу мүмкүн. Эми аял албай каласың, күйөө тийбей каласың, балалы болбой каласың, тетик адам сени жаман көрөт деп ушундай сөздөр салып баштайт экен да. Андан экинчиси болсо сырттан. Анан ар кандай нерсе менен коркпой жүр. Аркаңда бир шырттап кеткенде болуп, бир нерсе кыймылдап кеткенде болуп, кулаңга бир нерсе эрмек деген. Анан кайра бир караңгыда туруп, "Эй, баландай" деп кыйкырып ушуну субханалла акырындык менен сени коркутуп алган аракет кылат. Ошон үчүн эмне алыш керек? Аузу биллахи минеш шайтанир режим деп мисалы күнү эртең менен 10 жолу айтса, 10 жолу айтырган болсо, Ибн Сирин айтышынча, бир периште субханалла сени коргоого коюлат экен. Кандай экен? 10 жолу аузу биллахи минеш шайтанир режим деп айтса, неке бир периштени Алла Таала коргоого коюп койгон. Болду сен коргонучтасың машалла. Мен жолдошум кыялы, кырс, анан сабыры жок. Мага дайыма кыйкырып бол деп эле уруша берет. Мен тез кыймылдайм, андан да бат бол деп уруша берет. Робот болуш керек ошондо. Ошондо ал жумуштан келе жатканда зааркана берем. Кээде коркконуман ыйлап жиберем. Бирок башкаларга чыдап сабыр деле болот. Кандай дуа кылсам болот? Бир сөз айтканда заарканып айтам. 5 убакыт намаз окуйм. 3 балабыз бар. Кээде урат. Коркконуман жүрөгүм ооруп сыгыла берет. Концлагер экен, Түрмөдө да мындай кылбайт болуш керек, Түрмөдө ушундай барбы, түрмөгө жаткандар? Жок, Кордобойт да тура мындай. Демек, субханалла муну чечиш керек. Мындай болбойт. Субханалла бир аз отуруп сүйлөшүшүңүз керек. Анан кийин эгерде чын ушундай болуп турган болсо, ата-энеңиз менен кеңешип, кептешип, субханалла мунун жолун тапканга аракет кылыш керек. Бул туура эмес. Адамдын өмүрү туугандар бул оюнчук эмес. Бир адамдын тагдыры оюнчук эмес. Эртең бул киши өлүп кала турган болсо, ошол ата-энеси, бир туугандары да күнөөкөр болот. Ошон үчүн бир туугандарга бир сир айтып койгула, эми ушундай болуп атам. Аны эртең субханалла жүрбөйүн психологдо. Ошол себептен жиндиканага жатып калган аялдар азайбы көп. Ошон үчүн бул эркек мындай башынан кармаптыр, Муну чечкилер, ким эже жазган эже, субханалла бир туугандарыңызга айтыңыз. Мен го субханалла биле албайм бугүн киши. Эгерде ушул жерде отурган болсо, акмак токтот. Аслан мен ата-энем кичинекей балдарга окшоп уруша беришет. Кантип баштарына жеткирсем болот. Вроде 5 балдар бар, өзлөрү кичинекей балдарга окшоп уруша беришет. Машаллах.
тийишпей эле коюп эмне тиешең бар, экөө ошо менен рахат алат да. Кээ бирлер бар сүйүүсүн такыр билиз алып урушуп билишет. Экөө барып кечинде төшөккө жатып атабы? 5 бала болуп туруп, сен эмне тиешең бар? Отура бер. Кээ бирлер ушундай, ошентип жакшы көрүшөт бири-бирин туура. Биз кыргыздар ушундай башкача элбиз да. Биздин мындай индийский кинодо көргөндөй эле бир тоодон тагача биджей ажей деп филмдерден жана чыкпайбыз бизчи. Мындан кээ бирде чык, коштон момундай, антип, эй, катын. Анан эмне? Деп отуруп сыркан ошентип талашып тартып ушундай биз ушинтип бири-бирибиздин жакшылыгыбызды көрсөтөбүз да мындай. Анан кийин карасаң кечинде чай ичип атат экөө сопсор элечи. Биздин көздөр урушуп атканда бирок кандай алтыным, сонумбу деген сөздү алчы. Ушундай ошон тийишпей болгон, тийишпей. Кой, уруша берсин. Сыртка чыгып кетип калып. Мен ойлочумун, мен дайыма айтып берем, мен үчүн сабак, ар бир адамдын жашоосу сабак да. О жерде бир байка каза болуп калды. Бирок мен ошол экөөнүн өлгөнчө эле кырылышып кубалашып жүргөнүн эле көргөм да. Бирок субханалла жеңип өлгөндөн кийин 40 күндөн тигиш өлүп калды. Сенсиз качып жашайм деп элечи. Мен ойлоп турдум, тиги өлсө эле жыргып кетет депчи. Ушу акыл жүктөсүнө боозу өлсө, боо жыргайт болуш керек депчи. Жок, субханалла, мага деле келет, күйөөсү өлү алкаш. Азыр субханалла өлүп калса эле деп тилеп атат экен дейсиң да. Күйөөсүн чабайын деп атсам, молдоко чаппа дейт да. Таң каламын субханалла. Ушундай. Значит, көрдүңбү биздин кандай экенин? Биздики ушундай. Биз кыргыз башкача сүйөбүз. Биздин менталитет такыр бөлөк экен. Самое. Так, мен көп жылдан бери төрөбөй жүрөм. Мага болсо бирөө молитва жасап берген, тумар жасап тагын деген. Сизге келгенге чейин тагын жүрчүмүн. Азыр тагынган туура эмес, бул көрүп жатам. Ошо эмне кылсам болот? Аны алып туруп өрттөбөйүңүз болду. Тагынбагыла тумар тагыныш жакшы болбойт. Анын өзүнүн кишилери бар, шариатта өзүнүн жолу бар. Ким тагынат? Кимдер субханалла постоянно жиндер менен жанагындай кыжалып аткан болсо. Ким дайыма көз тие бере турган болсо. Мына ошондой. Анан кичинекей балдарга тили чыга элек, жанагындай эчтеке түшүнбөгөн балдарга ошо мисалы Бакара сүрөсүнүн 163 аяты ва илахукум илаху вахид хуар рахманур рахим деген аятты жазып тавиз иретинде илип койсоңор болот деп имам Газали айткан. Оны ошентип койсоңор болот. Бирок дайын жок эле мисалы алса тагына берген болбойт. Кереги жок. Алгы кагазда бирөө мага мас дымма менен тоолуу машина камсыз болуп турган. Ой байка амансызбы? Мен тумарым бар дейт го. Мас. Карасаң кандай жери болгон субхан. Кимден корксоң, ошол сенин кудайың болуп калат. Ошон үчүн тумарды үмүт кылып алсаң, ширк кылган болуп каласың. Саламатсыз устаз, тил жана тиш кыйма деген эмне? Ошону түшүндүрүп бериңизчи. Мага тил тийгенин билем. Ал кишинин көзү өтүп кеткен. Мени ала качып кеткен баланын апасы болчу. Отурбай кетип калгам. Эми ошол кишиге Кур'ан окуп турсам болобу? Же керек эмесби? Кыйманы кылышым керекпи? Жана аны ким кылат? Жок ай. Кетип калыпсың, ладно, да эмне дешиң бар. Устаз, мен намаз окуймун. Алхамдулилlah, машалла. Күйөөм медресени окуган, намаз окуйт. Мен оку деп чалынып, ыйлап көңүлдүрө албадым. Мен сенин айткан кылбаймын деп болбойт. Ыйлап, түнкү намаз окуп ыйладым, кантем. Эр кылганда аял, кара жер кылганда аял. Бирок мени укпай жатат. Байлап бере албайсыз эми субханалла. Значит, бул медреседе окуган эмес го дейм. Негизи бар да мындай папугай бар го, жанакы папугай. Кул Аллаху самад жаттап алат экен да. Бирок качан мышыкты көргөндө эмне болот? Түшүп калат ал, кул айта албайт ал. Кээ бир адамдар жана папугай сыяктуу субханалла бир нерсени жаттап алат. Анан сөз сүйлөсөлөр мен медресе окугам эле ушинте эле берет. Бирок субханалла медресенин мысы жок. Кудай таалам ушундай зат. Бирөөнө жакшылыкты ыролоп берет, ошого амал кылышка мүмкүнчүлүк берет. Бирөө Алла таала ошого берет да, андан ушул аны күтө албаган сен андан алып коет ушул нерсени. Ошо себептен Алла таала алып койгон болсо, аны эч ким кайра кайтарып бере албайт. Сиз дуа кыла бериңиз, айта бериңиз, акыңызды толук аткара бериңиз, машалла. Ассаламу устаз, Аллахым сизден ыраазы болсун. Жолдошум каза болгон, анын акырети мени ойлондурат. Аркасында дуа кыла турган уул кыз жок. Деги эле маркумдарга кандай сооп иштерди кылып турсак болот? Ушул жөнүндө кененирээк айтып кетсеңиз чоң рахмат.
Эми субханалла тагдыр ушундай экен. Өлүп кеткен экен байкуш адамыбыз. Алла жаткан жерин жайлуу кылсын. Ыйманын жолдош кылсын. Торкоосуна кыргызча. Анан эми уул кыз калбаган болсо эмне кылабыз? Эми сиз эстеп туруңуз, ошол кишиге жакшы дуа кылып туруңуз аркасынан. Эми өтүп кеткен адамдар үчүн биздин мазхабта көптөгөн нерсени кылсаңар болот. Жол курсаңар болот, көпүрө салсаңар болот, мечит курсаңар, бүт нерсе кыла берсеңер. Кайсы нерсе сол. Имам Хасан Басри айткандай эле, эгерде бир эчки сойсоңор, ошонун эчкинин этин өзүңөр жеп, сөөгүн итке берип, шорпосун мышка берсең дагы, ошого да сооп жазыла берет. Ошол жерде көп анан чоң аз делбейт. Отуруп эле Кудай ушул күйөөмдүн же болсо өтүп кеткен адамдын ушул жаткан жер жайын күнөөсүн кечир, амин деп койсоң. Я Алла, ушулардын баарын өз рахматыңа ал, амин. Ушу сүйлөп койсоң деле болот. Сөз сүйлөп, кой союп, анан кийин уй союп, 40 жылга аш өткөзүп, ошону эстөө керек жок. Болду. Биз ошо 5 адам эсеп Кудай деп койсо болду жерин. Ошол себептен айтат да, бизден бул дүйнөгөчү, мына бул дүйнөгө бул жакшылыкты калтырыш керек. Дайым такай сени эстеп тура тургандайчы. Адамдар эстегенде, мисалы, ошол могул нерсени кылып кетти эле. Жакшы адам эле. Деген сөз эле ошол Куранга тете болуп, ошол субхан ошол соогуна жетип калат иншалла. Ниетиңе турлай бериңиз, бере бериңиздер. Баардык дуалар жете берет. Асылым устаз, жансыз нерсе көз тийбейт дайы. Мисалы, машинаны же бир оборудование, инструментти бирөө мактаса же усуктанса, ошол буюрдун ээсине тиет да кандай. Жок, ошол жансыз нерсеге да жандууга да тиет деп эсептейбиз биз. Кадимгидей эле баарына тиет. Менин суроом, менин жолдошум өтө тамаша көй, катуу тамашалайт. Тамашалайм деп жатып кээ бир адамдын көңүлүн калтырып алат. Тамашалаанын чеги бар десем маани бербейт. Айтыңызчы, тамашаңыз кандай жакшы жагы, жаман жагы бар? Негизи өзү субхана тамашалап, мына жок нерсеге тамашалаган болбойт. Бир нерсени ойлоп тап, анекдотчик болот го. Ошо анекдот менен аракет кылып, жана ушундай белгилеп алып, жалаң эле ушул нерсе менен алектеп калган адамда акмакчылык пайда болот. Ал эми көп күлгөн адамдын нерси жок калат, сүрү жок калат. Көп күлгөн адамдын ыйманынан залал деп айтабыз. Бирок тамашалашты шариятыбыз тыйбайт. Бирок ошол мезгилде мисалы алса теги менен дегендей өзүңдүн курдаштары менен тамашалашсаң болот. Бирок өзүңдөн улуу адамдар же өзүнөн кичүү адамдарга тамашалашып, аларга субханалла мындай эме болот. Атан төө мас болсо тайлак менен дос болот болуп, кээ бирлер бар, мындай өзүнүн ким экенин унутуп калгандар бар. Ошондой болбогонго аракет кылыш керек. Колдон келишинче мындай өзүңдүн курдаштарыңа тамашала, ал эчтеке эмес. Бирок ошондой болсо дагы тамашанын чеги бар, анын орду ыгы бар. Макулбу? Кимге тамаша берип берген болсо, бирок өзү мындай жалаң эле тамаша менен жүргөн адамдарчы, кыргызда сөз бар да, жашыңда жалжаң болсоң, карында калжаң болосуң дейт. Ошол себептен эртең күнү жалаң ушу тамаша берилип кетип, качан карып калган мезгилде сүйлөйүн десең сөзүң эле калжаңдап ар нерсе чыксачы, жаш балдар уят болгондон башка эчтеке таппайсың. Ушул эки болуп эсептелет. Ар бир замандын өзүнүн доордун өзүнүн тамашасы бар. Мисалы азыркыларды башкача тамашалайсың да. Булар гүлүш үчүн да бир нерсе кылышпайт. Булар TikTok'та ачып бирөөнү көрсөтүшүң керек да, ошону каткарат да. Мындай жөн эле күлө бербейт да. TikTok'тан ачышың керек обязательночу. Туура айтып атамбы? Башка нерсе күлбөйт. Сүйлөшпөйт да. Мен теңиш балам айтат, булар башкача дейт да. Баласы 14-15 чыгып калмаса, биз мурундан бизден ойноп, кырылышып, тоголонуп, тепкилемечип, каргы башыбызды тыкчыбыз да койчу. Тигилерди карасам, эшиктин алдына келип алат дейт да. 5 отурат дейт, 5 өтөн телефон тутуп турат. Анан карасаң, омин, бирөө токтоп калышат дейт. Анан карасаң дейт да. Ошонтип эле бир нерсе болуп берет дейт да. Түшүнбөйм дейт да. Анан баары эле грыжа да. Ассаламу алейкум устаз, үй үчүн кайсы сүрө кою керек? Үйдү тазалоо үчүн кайсы сүрөлөрдү коюш керектен YouTube'га кирсеңиздер, ошол жерде мен иншалла түшүндүрүп, Үммөт Кейжиге YouTube каналына кирсеңер, үй тазалап жазсаңар, ошол жерде айтылып турат баары кайсы кылыш керек. Кыжалат боло берем. Күйөөмдүн ата-эне бир туугандары менен болгон мамилемди жакшы талбай, жакшы жаман мамилесин өзүмө алып жаман боло берем. Көп вакыттарда бул кыжалат болуу, келиндердин кыжалатычы, бул жаңы келген кезде ошо келиндерге кылган мамиледен болот экен да. Келиндерге мисалы алса кээ бир ата-энелер, кайната, кайнелер мындай бир жанагындай бир айванча мамиле кылып коюшат. Киши катары санабай коет. Бир нерсе болсо сөгүп сагып отур. Келиндей болбойбу? Кээ бирлер жакпайт эч нерсеси. Жок, жакпайт да оңдоп койсоң болот да, туура. Анан кийин субхан ошентип отуруп байкуштар эмне кылат? Эми кээ бир ыйман дегенде, кээ бир бар, ушундай бе деп басып чыгып калат. Кетип калат ошо менчи, мен сени жашабайм мен. Мындай жашап, киши мен кишими же айванмын депчи. Кетип калат ошондо. Анан аркасынан жамандап жатып калабыз, өзү кемчилик билбейчи.
Анан бир 5-6 балалуу болуп калат, кээ бир 2-3 балалуу болуп калат. Анан эми коркот да. Азыр эмне дебейер экен деп жашайт. Күйөөсүнө бир нерсени айтат, күйөөсү айтат: "Эй, келин деген отурчу. Мен ата-энем эмне? Сөз тийгизип атасың." Болду. Же күйөөсүнөн поддержка жок, же тияктан поддержка бар. Эмне кылат экен анан кантип жагам деп баягы жагалданам деп атып, өмүр бою стресс болуп өтүп кетип калган келиндердин бири экен болчу. Ошол себептен субханалла стресс болду алтыным. Кандай болсоң ошондой элесиң. Ошондой эле кайнадыңа кайнатаң кызматын кыла бер. Аларга жагыш максат эмес. Кудай ыраазылык үчүн кызматыңды кыла бер, болду. Болду ушундай нерсе. Ушундай нерсе. Ассаламу алейкум устаз, биздин үй бүлөдө дуа кылып коюңуз. Садака бергендердин, умрага баргандардын үйү барлардын катарына кошулайлы. Дуа кылып коюңуз. Амин. Алла та садака бергендерден, дуаңызга кабыл боло турган, умрага бара тургандардан, жана ошондой эле үй барлардын катарына, уyu бар катарына, балдар бар катарында машалла Алла таала сизди кабыл кылып, жана ахиретте бейиши менен сүйүнсүлөсүн. Аминби? Амин. Ассаламу устаз, мен 25 жаштамын. Туруктуу жумушум бар. Бирок айлык аз. Кичинекей кезинен бери аккордеон чертип ырдаганды билем. Ошондуктан анча-мынча тойлордо ырдап акча таап турам. Бул арам эмеспи? Же таптак ырдаганды токтотуу керекпи? Алла ыраазы болсун. Суроо берген балам, алейкум сулам, имандуу болушуңуз керек. Намаз окуган болсо, динди түшүнгөн болсоңуз, мына бул динде түшүнүк бар деген сөз. Аны аккордеон менен ырдабай эле койсоңуз деле башка жагын алып жакшы эмес. Билесизби? Жакшы нерсе сөз бар. Кимде ким Кудайдан коркуп, ушу дин шарият экен деп бир арам нерседен өзүн тыйган болсо, Алла таала адалдан өзү күтпөгөн жерден жол ачып берет. Ушундай. Бул формула. Сен тартынасың, Алла башка жол ачып берет. Бул формуладан эч ким качып кутула албайт. Эгерде сен ошо Аллах ыраазы үчүн кылган болсоң, анда күтө бер иншалла. Аракетин кыла бер, Аллахым бергенден тажабайт. Алла берип ырыскысы жолунда казынасы кем калбайт. Адалды тандагыла. Ассаламу алейкум устаз, кызымдын намазник көйнөгү бар, жеңинде араб жазуусу бар экен. Колду ылдый түшүргөндө жеңи киндигине ылдый түшүп калат экен. Жазуусу ошондо ошол көйнөктү кийсе боло берет, намазник болсо. Анын ичинде кээ бирде сабыр деп жазып коюшат, кээ бирде болсо дагы ошо фирманын атын араб жазып коюшат. Менде бир болчу, ахи деген жазуу болчу. Өзүм жакшы көрөм да, ахиден брат деген сөз да. Ушундай нерсе. Толтура. Кие берсин, эчтеке болбойт. Анан эле кээ бирлер бар, эми субханаллах, аят жазылып калбаса эле болду. Бир сөз эчтеке эмес ал. Ассаламу устаз, сизге ден соолук өмүр каалайм. Амин. Эгди үй бүлөбүз менен бактылуу болсун. Рахмат. Суроо кара дуаны чыгарбай жүрө берсем эмне болот? Эчтеке болбойт, кыйналып жүрө бересиң. Ушундай нерсе да. Көп вакыттарда биз жашообузда жол таппай калабыз. Ошондо бизге мындай эки экөө келет экен. Бизге мындай жол көрсөткөн. Ошонун бирөө шайтан болот. Экинчиси болсо бул Алланын дини болот. Экинчисин тандагыла, Алланын динин тандагыла. Кимде Алланын динин тандаса, иншалла Кудай өсө жол табат. Бул жерде мен айтып берип аткан нерсенин баардыгы ошо динден жол таап кетсе экен деген ойлойм. Ким таап кетип, намаз окуп кетип, динин тургузуп алса ошол жерге, демек ал бактылуу болду, Кудай өсө жолун тапты, болду, эми калган нерсе оңолот. Ушундай нерсе. Ким азыр мен айтып аткан сөз көңүл бурбай атсаңар, качан дем салат, эми кечке сүйлөй берет деп атсаңар, анда таппайсың. Ошол себептен субханалла жакшылап угулалы машалла. Ассаламу алейкум устаз, менин жүрөгүм таш. Эч рахат ала албайм. Рукиядан как будто жүрөгүм жоктой, эч Куран жүрөгүмө кирбейт. Вроде бы я слушаю, но есть как будто занавес, мысли меня уносят, особенно куда-то открыто. Когда глаза открываю, когда мысли чуть-чуть меня отвлекают, мое сердце заполнено болью, обидой, ненавистью и сожалением о том, что я сколько бы лет не жила. Я очень сильно сожалею, что сделал поступок из не сделанных. Жүрөгүмдү бирөө оюп алгандай ооруйт. Эмне кылыш керек? Алла разы болсун. Келе бериңиз, пожалуйста. Да. Ассаламу устаз, балам 4 жашынан кекеч болуп калды. Анан кечинде көп коркуп турат, уктай албай. Ошол маалда эмне кылыш керек? Мындай карайсың, мен баягы айтып бергем, мындай кармайсың. Ушул жерге. Боунун ылдыжан 4төн бир бөлүнөп, анан ошо субханалла ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика ла
lahul mulku ve hamdu ala kulli şeyin qadir dep mындай айтып анан аятлы күрсүн окуп бисмилла 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 деп түртүп койсо дагы машалла ошол баягы жемеле балдар ордуна келе түшөт. Эң эле жөнөкөй байкасаңар кичине бала минтип карап туруп эле бисмилла бар эртең кел деп кетип койгон менчи. Эмне үчүн мындай 3-4 күнүн ичинде ордуна келет экен. Оңой эле бул. Анан эгер бала уктап атса аларды жат тур дебей эле да. Ошол менен кичине туруп, бир аз мындай ысык суу же болсо суудан берип, ичирип, анан кийин мындай ого тереме кылбаңыздар да. Башына сылап, жакшы өп, эркелетип жатканга аракет кылыңлар. Тажаттың шүмшүк жатсаң болот деп кылбагыла. Assalamu ustaz, balam 4 жаштан кегеч болуп калды. Анан кечинде көп коргоп тамын окудум. Жолдошум такыр Куран окуй албайт. Жумага бар десем дагы барбайт. Мен өзүм намаз окуйм. Жолдошумду кантип дин жолуна салсам болот? Дуа кыла бериңиз иншалла. Айта бериңиз. Мен өзүм дагы жолдошумдун үйүмө, кайын журтума такыр көңүлүм тартпай, үйүн көргүм келбей атат. Сиз бара бериңиз ошо жака. Кээ бир нерсе өзүңдү кыйнай турган болсоң, иншалла таала Алла таала апарат. Ушундай, кээ бир таарынып калса эле биз не болуп калат. Саламат устаз, менин жакшы тааныш аял кишим бар. Ошол адам 4-чү ирет турмушка чыгып кайра ажырашып жатат. Бардык мурдагы күйөөлөр жакшы эркектер эле, ичпеген, иштеген кишилер эле. Ошол аял бардык күйөөлөр өзү чыдап кетип калган. Энесине, эжелерине аларын жамандап, ашатып кетип калат. Акыркы күйөөсү менен 7 жыл жашап, бир балалы болушту. Эми ал байкушу дагы 4 күнүнө жамандап, ит экен, акмак экен деп таштап кетти. Өзү 45 жашта, жакшы элдешип десек, жок, мен дагы деле болсо башка жерге тийип алам дейт. 4-чү күйөөсү аябай стресс болуп жатат. Мен ошол үй бүлө үчүн аябай жүрөгүм сыгылып жатат. Ал аял Алланын алдында канча жооп берет? Өзүңүз оюңузду айтып коюңуз соңуз. Öz astagfirullah. Бирөөнү чүрөйдөн чөмүлес деп коет го. Ошон үчүн бирөөнүкүнө бул аял мындай кылсын, тигиндей кылсын айта албайм деп өзүм көрүпмөйүн, өзүм ошол нерсе менен болбойнчу. Бирок өзү жакшы эмес. Эрден эрге тийип, эрден эрге чыгып жакшы эмес. Эми эркек болсо билинбейт. Бирок аял киши үчүн бул намыс болуш керек. Анан өзүм калагандай жашайм, анан калаган элге тийип алам деген өз эме ушундай жакшы эмес. Өзү мында көп убакыттарда мындайларды караш керек. Мен кээ бир нерсени айтаардан мурда ошону көрүшүм керек деп айтам да. Анан өзүм көрбөгөндөн кээ бир нерсе мындай диванный эксперт болгонду жакшы көрбөй калдым азырчы. Бирок бул жакшы амал эмес. Шариатка мындай ылайыктуу эмес. Уят сыйытка ылайыктуу эмес. Адамгерчиликке уяттуу эмес. Эгерде 4 эркектен жамандап аткан болсо, значит бир нерсеси бар болушу мүмкүн. Асар устаз, ушунча кишилерге жардам берип жатасыз. Рахмат. Баары сизге ыраазы болушун. Амин. Ыраазысыздарбы айтыңар? Ушинтип койгончу амса. TikTok'та башкача жазып атат. Рахмат сизге. Дарылар берип жаткан таасирге бир сыйра айтып бересизби? Дарылар жөнүндө эми мунун таасири кыйры жок, бирок сөзсүз жардам берет деген сөз. Ассаламу алейкум устаз, Алла ыраазы болсун сизге. Түшүмө көбүнчө үйгө жыйылган кургак чөп кирет, анан көл, деңиз десем болобу кээде. Туптунук кээде аябай кир кирет, кээде түшүп кир болгондо кагазыбыз деңиз көтөрүлүп каптайт. Чоң сизге түшүңүздү Кудай буйрса жакшыга жоруп коюңуз. Siz assalamu aleykum ajike. Sizdi жана сиздин жамаатыңызга тарбиялаган ата-энеңизге Аллах ыраазы болсун. Машааллах, рахмат. Мен ата-энеме өтө ыраазымын. Атам өмүр бою балка каккан киши. Ошон адал өмүр бою стройкада жүргөн киши. Бизди да үйрөтүп койгон. Кудайга шүгүр, атама өтө ыраазымын. Ал кишим субханаллах менден мурун биякта иман болгон. Ошол себептен атам бизге молдо болосуң болгон эле атам таңга деп баш шапкени кийип койгон. Ошо менен молдо окуп калдым. Анан ошол кишинин дуасы менен иншалла апама андан ыраазымын. Апабыз субханалла бизге китепке, ондай бир жашоого, адамга мамиле кылууга ушундай үйрөндүм. Эмне кантип үйрөттү дебейсиңер? Айтып делеген жок, просто деген апамдын жанына айылдын жеңелери келин бар келип эле ыйлай берчи да, мен карап отура берчүмүн да. Ошондой эле көрүптүрмүн көрсөчү ушулар баарындарчы. Анан машалла чыдагыла. Бул нерсе ушундай, бүгүн мына ушинтип болот. Мен да баштан өткөн, бир чыдап койсоң жакшы болот. Кетпей эле кой, жашай бер, балдарды кайка таштайсың, сен шаар болуп калдың, кой деп жашап, мына ошолордун баары тең балпайган кемпир болду, ошолордун жеңелерим бар теңчи. Анан ушинтип чыдап эле, ошентип эле жашап келген. Анан ушинтип эле бир аял эле ушинтип эт. Анан апабыздын субхан көп дуалары бар. Анан азыркы чыгып баратканда апаман дуа алып чыктым, машалла. Ар биринен чыгып атам, апаман дуалам. Ар бир чыгам, атаман дуалам, машалла. Ар бир келет, камен ушундай. Бир жака силер айылдарга баратам, шаарга баратам, башка баратам, сөзсүз дуасын. Анткени ата-эненин дуасы прямой кабыл болуп тургандар.
түз. Эч бир парда жок. Ошон үчүн ата-энелер дуасын алдыла. Дуасын алды. Эми кимдики жок болгон болсо, машал аркасынан Куран тилават кылдыла. Башка дейбем. Көрүнгөнгө кара дуа дедиңиз. Түшүмдө аябай кыжалат болом. Ажатканалар аябай көп кирет. Демек, субханалла, эмне кылыш керек? Келиш керек энди. Бул бүт шакирттерине Аллах разы болсун. Иншалла мен да разы болайын, Кудай кааласа. Аллах разы болсун. Ассаламу алейкум устаз. Биринчи ааламды жараткан Аллахыбызга шүгүрлөр жана чеким мактоолор Мухаммад пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям салаваттар болсун. Сизге Аллахым экинде бактылуу үй бүлөңүз менен аман-эсен болуңуз. Бул биз жака Аллахтын каалоосу менен келип калдык. Сизге келе жатканда өз атама өз абалымды айтып, арызданчыдай абалда келгем. Бирок кандай болгон жок. Мен эч бир сөз ачкан жокмун. Сизге жолукканда сиз ооз эки эч нерсе айтпасам да, көп жүзүмө кат жүзүндө абалымды айтууга уруксат эткен. Жолдошум экөөбүздө сыйкырар экен. Ошондон же өз оорду, төшүм жана төрөттөн кийинки кеси аябай ооруп, 2-3 күн тең ыйлап отурдум. Биринчи күнү кечке дейин кыйкырган абалда болдум. Булар эмне себептен? Так, күйөөмдүн башы ооруп, кечке дейин ашыга отура алган жок. Бул эми субханалла корко турган нерсе эмес, бул сыйкырдын маанисиз экен, корко турган нерсе эмес. Ассаламу рахматуллахи ва баракатуху. Ва алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Эрме устаз, сизден Аллах разы болсун. Сонун айылда жашайт экенсиз, тоолору кара абдан кооз экен. Ушул жерде бизге кызмат кылган эже байкелерге Аллах разы болсун. Тейлөөсүн мамилеси жакшы экен, тамактар да абдан даамдуу экен. Эки дүйнө бактылуу болсун. Сиз заказ кылган окшойт сизде. Чоң рахмат барыңызга. Мен эки кызым бар. Кичүүсү 17 жашта, уул боло албай, 17 жашта уулду боло албай жүрөбүз. Дуа кылып коюңузчу. Сизге келдим салып жатам. Өзүмдү жакшы сезип калдым. Рахмат. Хижаманы 1 жылда канча жыл алсам болот дейт. Ала берсе болот, акыбалыңызга жараша. Стресс, депрессия барбы же өзү түшүп каласызбы? Эле түшүп алабызбы? Жок, иншалла мындай жолугуш керек. Таарынчакмын, кантип арылам? Мындан арылыш оор да. Садаганы айлык алган сайын, ан сайын канча процент берип туруш керек? Көңүлүңүздөн чыккан. Сизге чоң рахмат. Оорубаңыз. Сиз да оорубаңыз, машалла. Ассаламу алейкум устаз. Аллахым сизден разы болсун. Так, айылыңызга, ар бүтүнүңүздүн үйүнө Аллахым береке берсин. Анын ичинде айдоочуларга да кылмаса, бул айдоочулар жазылган жалдаган окшойт. Жолдо устаз. Да башкалатам бирок, унутпаңдар. Устаз менин жолдошум Америкада болчу. Видео звоноктон көрүп бере аласызбы? Аркылуу дебин катыша алабы? Эркек балдар переходный возраст канча жашта билинет? Анан балдар ошол куракка медресе жүргөнү же болбосо жатып окуй турган мектепте карабай турабы? Кайсы убакта жанагы дуа кагаз ичсе болобу? Ушу онлайн деген нерсеге такыр түшүнө албайтам менчи. Кант дем салат. Чын мындай кээ бирде мындай отуруп мындай коюп коем, анан угу деп коем. А бирок мындай телефондон бирөө баягы кыйкырып көрүп атам, чык деп колун моунтуп атса, тиякта кыйкырып атат, колду канчалык узагын түшүнбөй койдум. Анан субхан билбейм, андай нерсени жакшы түшүнө албайм да. Ошон сени субхан билбейм андайды. Анан эми переходный возраст деген сөз бар. Эми бул бизде переходный возраст эмес, балакатка жет деген сөз. Ошол сен бизде айтабыз да, баланы 7 жашта эмнеге намазга үйрөтөбүз биз. Андан кийинкисинде болсо эме кылбайбыз. Анан 12 жашта дос болуп калабыз. 12 жашта кийин шариатта урганга, сабаганга, сөккөнгө акыбыз жок. Болду. Уже ал балалыктан чыкты деген сөз ал. Ага чапканга, урганга, сабаганга болбойт. Биз аны менен досчо сүйлөшөбүз. Бала деген бала мезгилинде эле бала эсептелет. Андан кийинкиси болсо уже дос болосуң. Ким деген баласын урса, сабаса күнөөкөр болот. Башка чапса тим бойле. Субхан чоң күнөө болот. Башка чаппаш керек, бул береке баш. Анан кээ бирлер баласын 40ка чыкса деле мындай айтканда субханалла шүмшүк эшек акмак деп жүргөндөр бар да, сен колуңдан эшек дөпөрөсүң депчи, өмүр бою дөпөрөсө үйүндө дөпөрөсө жалп калган да. Ошон үчүн мынекен акылдуу ата баласын 6 жаштан баштап 9 жашка чейин намазга үйрөтүп алат, эме кылат. Андан кийин уже баланы чапканга, сокконго, урганга акыбыз жок. Анан переходный возрастта эмне кылыш керек десе, аны менен жөн эле сүйлөшүш керек, баягыдай эле. Аял кыз болсо подружка болула, эгерде субханалла эркек болсо дос болула. Болду, бүттү. Ассаламу алейкум дамла, келинчегим менен жашаганыма 9 жыл болду. Намаз оку десем кийин окуйм, жашмын го, окуйм дей берет. Зордобойм, кыйнабайм, жумшак мамиле менен айтам. Такыр көңүл бурбайт. Төркүнү бат-баттан каттай берет.
тойлорго чогуу барабыз. Бирок досторкон үстүндө арак турган себепти эмне чыгып же үйгө кетип калам. Эмне кетип калдың деп жаман көрөт. Айтып коесузбу, намаз оку, күйгө итаат кыл деп. Алла ыраазы болсун. Машалла. Так, итаат кыл, намаз оку. Дамил деп айтып кой дейт. Эден төркүнү алып барба. Чыккан кыз чийден чыккар дейт, Көп убакыттарда көптөгөн аялдар бөтөнчө азыркы мезгилде кыздарын үйүнө оокат кылганы, бир болбогон нерсеге үйдү жыйнап кет, келип чай ичип кет деп чакыра берген кайненелер аябай көбөйгөн. Туулган күнгө кел, тигиндей күнгө кел, мындай күнгө кел. Ошол кайнелердин кулагына сырга. Ошонун күйөөсү бар экенин унутуп калбаңыз. Ошол сиздин кандай күйөөңүз бар? Мына ошол кызыңдын да күйөөсү бар. Кызыңдын амири, башчысы ошол сенин күйөө балаң. Ошол себептүү күйөө балаңыз уруксаат бербесе, ошол каалабаса, сиздикине барып кызмат кылганга чакыра беришиңиз бул туура эмес. Шариятыбызда күнөө деңгээлине жетет. Кызды бергенден кийин болду. Анын түйшүгү бөлөк, төшөгү бөлөктүн түйшүгү бөлөк дейт кыргызда. Демек, анын түйшүгүнөн арттырып аткан ата-энелер. Эртең күндө мына боуреки ачуусу келип коем болду эми бар, төркүндө жашай бер деп кетирип отурган болсо, ошол жерде баягы күйөө бала жаманаттуу болот. Мына акмак күтө алган жок, сонун кыз бергенбиз, өзүнүкүн унутуп калат. Эмне себептен кетиргенин, эмне үчүн кылган. Ошол себептен мен сурайм элем, көптөгөн кайненелерге ошол субханалла кыздын энелери атасына такыр кызыңардын жашоосуна кийлигиштегиле. Бердиңби? Болду. Эгерде ошончо эле зулум болсо, ошондой бир жанагындай бир тепкилеп аткан болсо, ошол мезгилде келип, кой балам, болбойт экен десең болот. Бирок жакшынакай сыйлап аткан жерге ошо кызыңа тескерисинче, ошол жерде мага ак кепинденип чыккын деп урушуң керек. Ошол үйдөн ак кепинденип чыккын деп уруш керек. Антпесе субханалла, бул проблема болуп баштаптыр уже. Демек, үйүнө барганда эмнени көрсөтүп атат? Эмнени үйрөтүп атканың билинип калды ошочу. Ассалам устаз, сиздин шакирттериңиз менен бирге бизге көрсөткөн кызматка абдан ыраазымын. Результатым жакшы. Жакшы. Омин, намазды суроом дейт. Намазды жакшы тургуза албай жүрөм. Негизи бир окуп кайра окуй албай калам. Ар шылтоо болуп, бирок жүрөгүм аябай кыжалат кылат. Түшүмдө дайыма караңгылыктан чыга албай корком. Демек, субханалла, намазды окуш үчүн таалимдерге барыңыз. Аял болсоңуз, эркек болсоңуз, Алла жолуна чыгып, кайра иманыңызды кубаттап келиңиз. Ассалам устаз, менин сизге кайрылуун себеби кантип тааныштык токтотуу керек. Биздин атабыз ичип келчү, бизге покой берчү эмес. Аябай көңүл калып, ушул убакытка чейин кетире албай жатам. Бул эми арак ичкен адамдарга. Бул эле эмес, мен силерге дайыма көп нерсени, мен көп арак ичкен адамдарды чындай урушкум деле келбейт. Түшүнүп атам, оор. Бирок сиз ичип келатасыз, жаныңызда аялыңыз, 5 балаңыз бар, 4 балаңыз, субханалла, сиздин ичип келишиңизди каалабайт. Эч кимге зыян бербей деле ичип кеткениңизди каалашпайт. Кээ бирөө бар да, мен ичем, бирок зыян бербейм дейт. Бирок сиздин ошол турушуңуз эле өзү чоң бир проблема. Көптөгөн арак ичкендер сый урмат дегенди билбейт. Сый урмат деген эмне экенин билбей калат. Бардык кылган нерсенин бардыгын тең мындай бир өзүнүкүнө туура көрө берет. Балдарын сабайт кээ балдарын көзүнчө аялын сабайт. Эми ушунча дең, анан кийин акырында ушундай балдар азырки баян айтып атпаймынбы жанагындай өзүн өзү муунуп өлгөн, жана галбой, жанакындай бир эме болуп кеткен,
жана жолдон азып кеткен көп балдардын баары тең атасы ичкендерден болот. Атасы ичкенден субханалла ушундай кордолгондон келип ал эшектер, шүмшүктөр, силер деген ушундайсыңар, мен болбосом киши болбойт болчусуңар, мен силерди минтип атам, мен кылып атам, мен багып атам деп кээ эле ичип алып оозуна агып кирип карай чыгып, ушунча деңгээлде субханалла адамдар бар. Анан ошолордун балдары стресстелген, жашоодо кордолгон, жашоо эме албаган, акырында ошого окшоп, өзүнө окшоп арак ичип, анан ошону сабап аткан андан көп. Анан кийин ил айтат, мен эмне жазыгым үчүн деп, сен өмүр бою кыйнагансың. Bir kız 17'ye çıkıp güye tiyip ketken için jaman jeri ошол эптеп 17'ye çıkıp hem güye kutlam dese hiç o tiygen balası alkaş bu katta. Hem dальше. Ошон үчүн эмне арыңарга ичесиң, эмне ичесиң? Кээ эле айтат мага мен мындай эле мындай по случаю ичем мен. Тойлордо ичем, достор менен жолугуп калганда ичем мен. Мен эч кимге эметпейм. Чындачы bir тамчы дарак, bir тонна да арак. Айырма жок. Кара ит, ак ит, бар ит. Чын айтам. Ошон үчүн субханалла, бул жерде азыр ар жан окуган жок, көп нерсени айтыптыр дагычы. Ошонун себебинен мына бул жерде айтып атат, көп нерсе айтып атат азыр. Мындай көз жүгүртүп койдум. Деген субханалла ошо арак ичкен адамдар эгер мени көрө турган болсо, мына ошол жерде уга турган болсоңор, койгулачы. Эмне жыргаттың? Эмне болду жашың? Ладно, достор менен чогулуп ичсиң. Эмне жыргаттың? Ич эмне болду? Күнөөдөн башка эчтеке тапкан жоксуң. Болду. Канча үй бүлө ажырашып атат, канча киши муун өлүп атат, канча киши башка нерсе болуп кетип атат, канча киши качып жүрөт, канча киши түрмөдө жатат ушунайынанчы. Дагы деле болбой эле ушул нерсеге берилип аткандар кээ бирөө таң бересиз. Үй бүлөлөр бузулуп атат. Ошон үчүн Аллах арам кылган. Аны арабтарда ичеткен шарап деп каяктан таппагылачы. Buğdaydan жасалган, тигинден жасалган, анда нан деле арам болбойбу дешип менен. Кимде ким субханалла, Алла арам деген адал кылса капыр болуп калат. Мусулман болбой калат ал. Адал кылбагыла арам нерсени. Ушундай нерсе. Ассаламу алейкум. Алейкум. Мен сизге кайрылуу себеби да так түш көрөт экенмин. Түштөрдүн баарын жакшылыкка жорой бериңиздер. Ассаламу устаз. Мен сурам, мен жарым жылдан бери ооруп күчтүү таблетка ичем. Күнүнө 10 таблетка ичкенден кийин жаман ойлоо келет. Бирөө кол салуу же өзүмө уйку жок, женим бат келет. Врачтар ушундай болот деп атышат. Сиздин дуаңыз мага жардам береби? Алла ыраазы болсун. Иншалла жардам берет. Сизге 10 таблетка ичкенде өпкө оорусу менен эле болбосо, калган жагынан таблетканы чыдап койсо болот. Ассалам устазым, кан тай албай көзүмө ар нерсе көрүнөт. Кайнатам да кыйналам экен. Уул бала төрөп алайын деп дуа кылып коюңуз сураңыз. Иншалла Аллах берсин. Так. Ассалам устаз, күйөөм көп уктайт, көп нерсе кайдыгер карайт, иштейин дебейт, аракети жок. Айта бер жаман көрдүм. Сиздин Аллах ыраазы болсун. Ошо эмне кылайын муну? Демдеппи? Аял эмне кылат? Арик марган нерсени ойлодуңар, Күйөө эмне кетти? Мына ошо эки милдетти билбеген себебинен аял, эркек боло албайт азыр. Аял алантасыңбы? Биринчи ойлон. Эгер уктай берсең, эчтеке иштеген келбесе, ойногонуң повыше болсо, балалыктан чыкмайын катын алба. Эгер күйөөгө тийген аткан болсоң, өзүңдүн мээңдеги жанакы мен жашмын, я независимая деген нерсени бияктан кубалап салмай күйөөгө тийбе. Бирөө дура, бирөө дурак болуп калат. Мындай аз современный түшүндүрүп бердим силердин тилиңердечи. Айтайын деген нерсем ушундай. Шариятыбызда аял алгандан кийин анын нафакасы, аны багуу эркектин толук мойнуна түшөт. Кийими, жашай турган жери, тамагы,
анын больницасы, анын субханалла косметикалык каражаттары, анын субханалла сыртка чыга турган жана үйдө кие турган кийим кечелерин баардыгы эмне аялга тиешелүү болсо, бүт баардыгы эркектин моюнда эсептелет. Ошону эркек камсыздаш керек. Белгилүү китепте эгерде колунда бар болуп мүмкүнчүлүгү отурган болсо, жайга жай, жазга жаз, күзгө күз, кышка кыш кийимин алып бериш керек. Эгерде колунда болбогон болсо, мүмкүнчүлүгү жараша кылып, ошол кийимди алып бериши багышы эркекке вачип болот. Ушундай нерсе. Эгерде ушундай кылып бастан баягы субханалла аялыңды көчөгө чыштап коюп, бар сен иштей бер, мен осы үйдө уктап турам деп турган болсо, анда субханалла ал акысын бербеген болот. Күнөөкөр болуп эсептелет. Эркектик вазифасын аткарган эмес. Ушундай нерсе. Демек, эмнекен? Боғыр эркектин кылганын баары тең туура эмес, жагымсыз көрүнүш. Мына ушундайлар динибизди дагы, аны эркектерде жаман көрсөтүп атат. Көптөгөн эркектер азыр субханалла өзүнүн энесинин койнунан чыга электер бар. Энесинин койнунан чыга элек. Атасы дагы эле пенсиясы менен багып атат. Мен айтмакмын, эгерде мага закон чыгарса, 18 жаштан кийин ата энесинин пенсиясын албасын деп айтмакмын. Закон чыгармакмын. Акысы жок деп чыгармам. Чын болду уже. Аял алгандан кийин, эгерде жайма отурган болсо, баарын бөлмөкмүн мен. Чын. Бар. Аял алдыңбы? 1 жыл барып туруп эркинде акча тапкан үйрөнүп келдим. Bir kişi varken. Bir kişi varken. Balası Tunya etsin. Jatı içerken. Bomdayken de karışımda. Göğükta etken. Köp nese kaydı etken. İşteyin de etken. Hareket yok etken. Buna şundayken, toştu şundayken de. Ana atası etken. Tur. Bugünden başlayıp sana hiç nese yok. Var, akça tap. Tappasan жазаңды берем. Макул дейт. Баягы шейне да. Баягы жата-жата түштө барып, кайра эчтеке таппай келет. Басып чөлдүгө кол салып, анын энеси пенсиясын алып мен берет экен, мен балам. Мону атаң дегенде берип кой. Кечин эле атам мына деп берип койт экен баягы. Акча алып аткан да, акырын отко салып коюптур. Дүрт деп кетти. Карап дос кетип калыптыр. Экинчи күн дагы энеси бериптир. Үчүнчү, төртүнчү энеси болду эми, акча албай алдым мына, мен өзүм бүгүн таппасам болбойт деп. Анан барып тияққа бараткандағы эптеп жүрүп бир акча таап келген атасынан, ана кечине кана десе берет экен. Атасы отко салды, салба деп кылып турду. Мына бүгүн акча таапсың деген экен. Ушундай, өзүң тапкан нерсе ушундай болот. Ширин да болот, таттуу да болот, короткуң да келбейт. Ошон үчүн субханалла, мына момундай балдар барлар болду, бөл буну. Жалгыз уулуң болсо да бөл. Болду, мына канада күрп тооктой басып жата бербей, койор балаңды. Барсын, бар Россияга кетир, бар тижан жолдо жатат дейт акчалар, чымондур күрөп алып келе берет экен. Ошону алып келсин бар, көрөйүн. Пенсияңдын кадырын билет кадимгидейчи. Сен топтоп койгон мал, атасы топтоп койгон мал делечи, мындай поляга айдап коюп эле, анан сыртка чыгып келип анан кийин өзүнчө эле могу кабагын бүркөп, мен мал сооратам. Эчтеке окут кылбайсыңар деп ушундай жойт го бир эркектерчи. Атасы тапкан нерсени эле меники деп алгандар бар. Бул өзүндө бир нерсе кошпойчу алтын бар. Момундай өзү шариятыбызда болбойт. Жагы бар. Устаз, аккордеон сатса болобу, кандай болот? Сатпай эле коюңуз. Буну эме кылып турбуз. Болупту. Устаз, мен ажырашканыма 8 жыл болду. Бирок аябай кордочу, кете бер. Колуңан эч нерсе келбейт дечү. Бирок талак берген эмес. Связь жок, кандай болот? Мен турмушка чыга элекмин. Андан кабар жок. Бир балам бар. Баласында кабар албай 8 жылдан бери нике автоматически үзүлөт дейт го. Кандай болот? Рахмат сизге. Bizde жакшы көрөбүз. Рахмат. Муфтиятка барабыз да, ошол жерден анан сизге чечип берет. Негизинде өзү эркек киши талак бербесе, бизде Ханафияда 90 жыл бекен. 90 жылга чейин субханалла нике үзүлбөйт.
Маликиде biraz 30 жыл деп айтат. Аны ошол себептен эркек кишилер талак алыш керек. Эркектин ушундай нерсеси бар. Нике кыйылгандан кийин болду все. Аял киши ошо эркектин амиринде болот. Кетип калса дагы, никеси болсо, никеси менен жүрө турган болсо, башка эркек менен кошо турган болсо, ошол эркек дагы күнөөкөр боло берет. Үчөтөн күнөөкөр болот. Никени молдо андан бетер күнөөкөр болот. Көчөнүн бири айтып атты эле ушундай, жанагындай чала молдолор бар го, ортодон чыгып нике кыйбергенчи. Ошолор суман талкалап баарындачы. Бирөөнү экинчи айыл, үчүнчү айыл, төртүнчү айыл деле нике кыйып берип койлу, 10 миң кылып коюп кете берет. Анын никеси барбы, жокпу эсепке албагандар толуп кетти азыр. Илим билбейт да. Ал нике кыят да 500 сом алып кыдылдап кете берет да. 500 жыл тозокто көрүп унутуп калалычы. Ошол сөйнөн субханалла, жанагындай бир дайын жок. Мына ким нике кыя алат? Мечиттин имамы гана нике кыя алат. Мечиттин имамы болбосо нике кыян жарабайт азыр. Унутпагыла, нике ошол именно имам болуш керек, ошо нике кылса жарайт, башка кылса жарабайт. Ал каттайт азыр момундай. Анан ошол каттап аткан китебинин башында момундай жазылып турат. Эгерде ошол эркек нике кыян алдында эскертет, молда айтат. Сени 6 айга чейин бакпай, нафакаңды бербей, чыштап жок болуп кетсе, Россияда зыйт коюп кетсе. Банда толтурат. Я лучше сожгу свой паспорт деп ырдапчы. Ылдыктар ошону. Ошондой бар. Ана ошондо 6 ай жок болуп кете турган болсо, никени ошондо аял кишинин талакка өзүн талакты ала алат өзү эле. Нике үзүлөт, автоматически деп атпайбы? Айттырбай эле никеси үзүлөт деген ошондо эмес бар. Нике аткан ошол жерге эркек да аял да кол коюп берет да, болду, бүттү. Ошол себептен субханалла жанагындай тыштап, бакпай, какпай, салап жүргөн эркектер үчүн ал жана закон уже. Исламий закон болуп калган. Мына ошол жерге барат, анан кийин эмне кылат экен? Кол коюп берет, мен макулмун деп. Аны аял киши 6 ай эгерде күйөөсү бакпай бетер качып кетсе, жок болуп кетсе. Жөз Россияга келбей койсо башка аял алып толтура турган. Бияктан кетет, макул жакшы алды, биз бакканы кеттин дейт, тек башка баг болот го. Болду ушу. Никени автоматически субханалла өзү каалагандай кыла алат деген сөз. Түшүнүктүү болдубу? Алла баарына ыраазы болсун, бизден кетсе кечирип койгула. Эме кылыңыздар эми. Бүгүнкү күн ушундай. Момунча суроо машаллах, бул чоң нерсе. Алла абдан ыраазы болсун. Көңүлүңөргө жакпай калса эми таарынбаңыздар. Рахмат. Түшүндүрө алдымбы? Андомин. О Кудайым, ушерде турган баарыбызга ыйман хидayet бер, туура жолдон адаштырба. Баарыбызды өзүң колдо, өзүң жолдо дин ислам кубаттуулардан кыл. Орлардан сакайтып, жолдорубузду аштырып, Аллахым, баарыбызды бул ахиретте бактылуу арасына кошо бер.